Кара балта сокулуп, кат жаздым сага олтуруп, тамганын бири ээ болот, таанышып алсак эмне болот? Биз тегирменчилердикиндегилерденбиз. Андыктан силер менен чогуу кыргыз адабиятын таануу үчүн жана аны таратуу үчүн бул видео жаштарга арналып тартылып жатат. Салам китеп сүйүүчүлөрү. Менин атым Нурчолпон жана менин кыргыз адабияты боюнча байкоолорума кош келипсиздер. Биз көбүнчөсү дүйнөлүк адабиятка көбүрөөк басым жасайт экенбиз дагы, өзүбүздүн авторлорубуздун китептерин жакшы биле бербейт экенбиз. Кыргыздын кайсыл жазуучусун билесиң десе, Чыңгыз Айтматовду атайбыз дагы, андан кийинкилерин атагандан кыйналып калабыз. Мына ушулордун катарына мен дагы кирем. Андыктан силер менен чогуу кыргыз адабиятын таануу үчүн жана аны таратуу үчүн бул видео жаштарга арналып тартылып жатат. Бул видеону сөзсүз түрдө аягына чейин көрүңүздөр. Анткени аягында мен китеп сынагын уюштурам. Ал китеп сынагына катышып, сиздер агындылардын 2 томдугун утуп алсаңыздар болот. Негизи эле кыргыз адабиятына мен рецензияны баштабасам, башка бирөө сөзсүз түрдө баштамак. Бирок мен башка бирөөнү убара кылбайын деп чечтим. Андыктан кеттик. Бул видеодо биздин замандашыбыз, атактуу акын жазуучубуз Шайлообек Дүйшеев агайыбыздын Агындылар аттуу трилогиясы жөнүндө кеп кылабыз. Агындылардын 3 томдугунда агай өзүнүн өмүр баяны аркылуу кыргыз элинин жашоо образын, ошол учурдагы саясатын, белгилүү адамдарын жана карапайым элин ушундай бир чоң чеберчилик менен сүрөттөп, ар бир сөзү менен кыргыз элин даңазалап жазыптыр. Мен чындыгында акын жазган кара сөз кандай болор экенин ушул китептерден түшүндүм. Айтматов кыргызды ааламга таанытса, мен кыргызды кыргызга тааныттым. Менин таратуу максатында кыргыз адабиятына рецензия жазышыма дал ушул агындылар себепкер болду. Анткени бул китеп ар бир окурмандын жүрөгүндө кыргыз болуп жаралгандыгы үчүн сыймыктануу сезимин жаратат экен. Бул китеп эмне үчүн агындылар деп аталат экен десеңер, ат башынын дайрасында агып келатып, жээкке чыгып калган агындылар аябай көп болор эле. Өзүмдү кайсыл күнү кайсыл жээкке чыгарымды Кудайдан башка эч ким билбеген агындыга окшото берем. Адамдардын баарынын өмүрү ушул агындылардай тактырдан турат экен. Агындылардын 1 томунда агай өзүнүн бала чагын жазыптыр. Ошол учурдагы карапайым кыргыз элинин жашоо образын чагылдырыптыр. Кичине кезинен эле томолой жетим калгандыктан көптөгөн азап-кордукту көргөн экен. Бирок ошол эле учурда отуруп алып кыздарга мынтип кат жазганды да унутпаптыр. Кара балта сокулуп, кат жаздым сага олтуруп, тамганын бири ээ болот, таанышып алсак эмне болот? Көрсө талга чымчык конобу таанышып алсак болобу дегендердин тамырлары ушул жакта жатат тура. Агындылардын 2 томунда болсо агай жаңы эле шаарга окууга өткөндүгү жөнүндө, андан кийин иштеп баштагандыгы жөнүндө, ошол учурдагы совет бийлиги жөнүндө жана биздин көптөгөн белгилүү инсандарыбыз жөнүндө сүрөттөп айтып бериптир. Мына ошолордун ичинен биздин атактуу жазуучубуз Аалы Токунбаев жөнүндө өтө кызыктуу эскерүүсүн айта кетейин. Кыргыз СССР учурунда орустарга айтуу үчүн ыңгайлуу болсун деп ы тамгасын жоюп, и тамгасына көчүп алуу боюнча талкуу болот. Ошондо Аалы Токунбаевке сөз жетип, ал айтат: "Анда Сыдыкбек Түгөлбаевди жолдош Сидикбек деп оңой сүйлөп калат экенбиз да, дейт. Бирок ы тамгасын и кылабыз деп талкуу талаш тартыш болуп кетет. Ошондо Аалыке дагы туруп, автобуста сыгылып, тыгылып атып, бир аз кечигип калдым деген сөздөрдө ы тамгасын и кылып оңдоп албайлыбы? Кандай дейсиздер?" дегени менен талкуу ошол бойдон тамам болгон экен. Чындыгында биздин ырыспайдай ы тамгабызды Аалы Токунбаев сактап калгандыгы мен үчүн чоң жаңылык болду. Биз жаштар кыргыз тилин эмнегедир бурмалап, орусчалыш кылып туура эмес сүйлөйбүз. Буга биринчи кезектен өзүбүз күнөөлүү болсок, анткени изилденбейбиз. Ал эми экинчиден бизди каякты карабагынын орус тилде суугарып жаткан коом күнөөлүү. Мына ошол себептен мен агындыларды окуп жатканда биринчи максатым өзүмдүн дикциямды оңдоо жана сөз байлыгымды кеңейтүү болду. Мисалы, оранжевый деген түстү кыргызча апарман деп айтат экенбиз. Ал эми розовый деген түстү кыргызча кантип айтабыз? Эгерде билсеңиздер, комментарийден жазып коюңуздар. Ал эми алачык деп кедейлердин үйүн айтат экенбиз. Эмне үчүн алачык десеңер, тээ илгери Алтайда байдын балдары кедейлердин үйүнө келип, атайын тийишип, "Ай паланча, күмүш алачык, ай паланча, үйүңөн алтын алачык, алачык" деп тийишчү экен. Ошентип алачык деп аталып калган экен. Ким ошондой эле өзүнүн дикциясын оңдогусу келсе, сөз байлыгын кеңейткиси келсе, анда менден силерге бир лайфхак.
кыргызча текст алып же болбосо китеп болобу ар бир үтүр чекитине чейин маани берип, үнүңөрдү катуу чыгарып, өзүңөр жалгыз окугула же бирөөгө окуп бергиле. Бирөөгө окусаңар андан да жакшы, анткени өзүңөрдү 2 эсе жакшыраак контролдойсуңар. Мен ушул агындыларды 3 томдугун толугу менен эсептегенде 1,5 миң беттей болот экен. Ошолордун баардыгын үнүмдү чыгарып, кээде өзүм жалгыз, кээде апама окуп берип жаттым. Анан кийин 1,5 миң бетти үнүң менен окуганда аргасыздан дикцияң оңолот экен, аргасыздан сөз байлыгың кеңейет турбайбы? Анан албетте жаңылмаштарды айткыла. Мен кичинекей кезимде биз камсыздандырылгандарданбыз деген сөздү угуп алып, аябай таң калып, ушундай дагы сөз жаңылмаш болот турбайбы деп ойлогом. Агындыларды окуп чыккандан кийин бул жакта ал сөздүн хардкор түрүн да таап алдым. Ал сөз 12 муундан турат экен. Биз тегирменчилердикиндегилерденбиз деп атталат экен. Ким айта алат? Биз тегирменчилердикиндегилерденбиз. Биз тегирменчилердикиндегилерденбиз. Да. Бирок мен кыргызча сүйлөсөм болду да, андан дагы өнүктүрүүнүн не кереги бар дегендерге менде 2 жооп бар. Биринчиден, анткени келечекте Кыргызстанда мыкты деңгээлдеги карьераны курам десең, анда кыргыз тилин дагы мыкты деңгээлде билишиң абзел болот. Албетте, эгерде сапаттуу жашоодо жашагың келсе, ал ачыкта эмес. Ал эми экинчиден, биздин Кыргызстандын келечектеги муунун туура тарбиялаш үчүн, өзүбүздүн балдарыбызды туура тарбиялаш үчүн биз кыргыз тилинде туура сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Между гана прочим дебей. Ал эми Агындылар трилогиясынын 3-чү томунда болсо, 1-2 китебинде айтылып кеткен кептердин корутундусу, жыйынтыгы, маңызы, кульминациясы дал ушул 3-чү китебинде берилиптир. Кыргыз эли бир жагынан меймандос, айкөл эл болгону менен башка элдердин арасынан эң эле көрө албасы бизбиз дептир. Эгерде көрө албасы деген сөз кантип чечмеленет десеңер, илгери бир абдан начар бир киши болгон экен. Ал каза болгондон кийин анын туугандары жерге көмөйүндешсе, көрө дагы албай коет экен имиш да. Ушундай ичи таар начар адамдарды керек болсо көрө дагы албайт деп, көрө албас деп айтып коюшкан экен да. Кыргыздын ар кандай салт сана, үрп-адаттарын, биз билбеген журум-турумдары эскерилип жазылыптыр. Кыргызда кыз балага жоолук салган эмес, анткени жоолук эрге тийгендиктин белгиси болгон. Кыргыздын асылдыгын ушундан билген. Кыз келиндери эч качан бетин чүнкөгөн эмес, чачын 5 өрүм кылып таштап койгон. Баса ушул жерде эскертип айтып коеюн, агындылардын өзгөчөлүгүн. Бир жерде окуп жатып шолокто ыйлап жибересиң, а бир жерде окуп жатып бооруң эзилгичекти күлөт экенсиң. Агайыбыздын айтуусу боюнча, кыргыз качан манасты даңазаласа, ошондо бир чоң жеңишке жетишет деп жазыптыр. Өзү дагы Көкөт айдын ашын чагылдырып, эки дөөнүн күрөшү аттуу чыгармасын жазгандан кийин мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыгын алып, жана ушул чыгармасы ага көптөгөн ийгиликтерди алып келген экен. Ушул агайдын сөзүнө мен макулмун, анткени өзүм дагы 2019-жылы Манастын жаралуусу жөнүндө Кыргыз бата аттуу чыгармамды жазгандан кийин ал мага Кыргызстанда өтүп жаткан композиторлордун конкурсунда гран-прини алып берген болчу. Ал эми быйылкы жылда болсо Башкирияда өткөн конкурста эл аралык сынактан 1-чи орунду алып берди. Достор, мен бул рецензиямды жаштарга кызыктуу болсун деп көңүлдүү кылып, ошол эле учурда чоңдорду да ынандырсын деп маңыздуу кылып жасаганга аракеттендим. Бирок бул рубрика менин каналымда жаңы болгондуктан сөзсүз түрдө сиздердин кеп кеңешиңерди күтөмүн. Анда эмесе китеп сынагына өтө берели. Бул китеп сынактын демөөрчүсү бир адамдан бир китеп долбоору болуп эсептелинет. Бизге атайын 6 китепти белекке беришти. Сынактын шарттары жөнөкөй. Сиздер эмне себептен Агындылар китебин окуңар келет? Ушул суроого комментарийде жооп жазып, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн WhatsApp номериңерди тиркеп койгула. Бул сынак февралдын аягына чейин болот. Мен 2 китепти YouTube'дагы подписчиктериме белекке берем, 2 китепти Instagram'дагы, ал эми 2 китепти Facebook'дагы подписчиктериме белекке берем. Андыктан сөзсүз түрдө катышкыла. Баса, мен Агындылардын эски редакциясы боюнча 3 томдугун окуган болчумун. Бирок жаңы редакциясында эмнегедир кыскартылып, менин угушум боюнча 2 том кылып эле чыгарышкан экен. Мен ушул жерде Шайлообек Дүйшеев агайыбыздын өзүнө кайрылып кетким келет. Урматтуу Шайлообек агай, биз Агындылар трилогиясын окуп чыккан окурмандарыңыз сизден керек болсо 4-чү томун дагы күтөбүз. Жана ушундай чыгарманы кыргыз эли үчүн, биз үчүн жараткандыгыңыз үчүн сизге терең таазим кылабыз.
Мына ошентип достор, эне тилди мектептен эмес, эне тилди энеден үйрөнөт деп Шайлообек Дүйшеевдин цитатасы менен менин кыргыз адабиятына болгон биринчи рецензиямды аяктап кетейин. Бул видеону тартыш үчүн мен 10 ай даярданганмын. Анын ичинен 8 айын китепти окуп бүтүргөн болсом, 2 айым болсо ошол китептер боюнча конспект жасап, өзүмдүн сөзүмдү даярдадым. Мындан бир нече жыл мурун мен кыргыз тил жөнүндө видео тарткан элем. Ошол видеону Шайлообек Дүйшеев агайыбыз өзү көрүп, өзүнүн кол жазмасы менен автор өзү мага китептерин белекке берген. Мен кыргыз тилде көп эле сөздөрдү туура эмес сүйлөп алам. Анан болчум деп көп сүйлөйм. Анан апам урушат, болчум деп сүйлөп андай сөз жок деп. Ошого достор, келгиле, силер менен чогуу кыргыз тилде туура сүйлөгөндү үйрөнөлү. Макулсуңарбы? Анда ушул видеону таратууга жардам берип коюңуздар.